болду. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Биз буга чейин бийликтин ар түрдүүсүн көрдүк эле. Ар кандай чабалдыгын, ар кандай аберсиздикке баргандарын көрдүк эле, бирок мынчалык төмөнгө түшүп кеткен, мынчалык баягы арам жол менен, ыплас жол менен өзүнүн же болбосо кээ бир баягы оппозициялык маанайдагы партиянын колдоочулары менен, активисттер менен адилеттүүлүктү айткандар менен мынчалык төмөн деңгээлде, мынчалык абийирсиз күрөшүүчү бийликти көрө элек болчубуз, көргүлүгүбүз бар экен, муну да көрүп атабыз. Эмнеге мен мындай деп айтып атам? Себеби кечетен бери биздин Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын колдоочуларынын жеке номерлерине, баягы бизди Билайн жана башка операторлардан номерлерине катталган WhatsApp группалары болобу, башкасы болобу, ошолорду взломать этип кирип, бардык бүтүн кыргызстанчылардын, колдоочулардын азыркы шайлоо өнөктүгү жүрүп атканда баягы группалар түзүлүп, баягы үгүтчүлөр, башкалар бири-бири менен байланышып туруучу группалардын бардыгын өчүрүп, анан кээ бир жерлерде аябай баягы адамдардын номерин взломать этип алгандан кийин алардын атынан жаман постторду жазып, аябай абийирсиз сүрөттөрдү, жаман сөздөрдү, уятты сөздөрдү жазып, аябай 2 күндөн бери бизге ушундай бир болуп көрбөгөндөй ыплас кысым болууда. Анан муну азыр биз сиздер менен ошол кээ бир активисттердин өздөрүнө байланышып, эмне болуп атканындай сиздерге толугураак маалымат бергенге аракет кылабыз. Эмнеге муну бийлик жасап атат деп айтып атабыз? Себеби эгер муну ушул жогорку жактан бирөө жасабаса, жөнөкөй хакер же башка бир адам Билайндан же болбосо Мегакомдон алынган номерди, сим картаны кимдир бирөө алып ала албайт. Муну жогору жактан ошол номерлерин алып алып, мисалы сиздин номериңиз болсо, ошол эле номерди башка бирөө немеден алып алып атат. А номерлер деген адамдын паспортуна катталат, ал жеке мүлкү. Бирок ошону бул жактан кайра дубликатын чыгарып алып, ошол номер менен кирип алып, анан ошол номерге байланган соц тармакта кандай аккаунт болсо ошонун бардыгын талкалашып атат. Мындай күрөшүүнү не деп аташ мүмкүн билбейм. Биз азыр Мирлан мырза өзүнүн оюн айткандан кийин ошол активист жигиттерибизге чыгып, аларда эмне болуп атканын сиздерге кененирээк маалымат бергенге аракет кылабыз. Мирлан мырза. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Көрүп атасыңар, 2 күндөн бери соц сеттерде биз туура эмес маалыматтарды чыгарып аткан жерибиз жок. Биз туура маалыматтарды чыгарып, бирок 2 күндөн бери 1-2 адам менен токтоп калабы деп күттүк. Жок, андай эмес. Бул уланып атат. Азыр ушул убакта да уланып атат. Мүмкүн Асаминдин, мүмкүн меники азыр очередте тураттыр. Себеп дегенде бизге жетише элек булар. Булар эмне үчүн кылып атат? Биз түндөн бери уйку жок бардыгыбызда. Биз группаларда сүйлөшүп, ар бирибиз менен жеке жактарда сүйлөшүп, биз маалымат аябай тактан аракет кылдык. Биз таң атканды иштөө убактысын күттүк. Ошол компаниялар саат канчада ачылат офистери? Компанияларга барсак, эмне деген жоопторду берет? Биз ошол боюнча таң атканга чейин күттүк. Барышты балдар. Офистеги болгон маалыматтар боюнча балдар өздөрү маалымат берсин. Бизде маалымат бар. Таң калыштуу 30 жылда мындай болуп дагы болгон да эмес. Ушундай эле айтабыз. Азыр биз Оштогу биздин активист жигиттерибиздин бири Улан Адышевке чыгабыз. Достор, биз азыр байланышка чыгып, ошол балдар менен өздөрү менен сүйлөшүп, өздөрүнө ооздордон угасыздар. Бизде 1 адам эмес, 2 адам эмес, 3 адам эмес достор. Бул чекеден келетат. Активдүү биздин колдоочулар, активдүү. Улан, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бизди угуп атасың да жакшы эле. Угуп атам, мен угуп атам. Ооба, сеники аябай жакшы угуп атат. Сен азыр түз эфирдесиң.
улан айтсаң силерде кандай көйгөйлөр болуп атат ушул баягы неме номерлерге чабуул боюнча сим карталар номерлер аккаунттарга чабуул боюнча? Негизи мен бул нерсени ошо бир күн мурун байкагам. Мен өзүмдө эмес, ошо социалдык сеттерден ошо биз тааныган адамдардын ошондой кандай десек чабуул болуп аткан жөнүндө көргөм да, скриншотторун, сүрөттөрүнчү. Анын бул мындай масштабтуу бир өлчөмдө болот деп күткөн эмесмин. Бүгүн отурганда мен өзүм башым көрдүм. Сосын WhatsApp'та ошо атайын орусча айтканда попытка болду, бана взлом кылганычы. Анда коддо келип атты, анда ссылка сыяктуу нерселер келип атты. Биз бир жакшы жагы бул кечеги болгон окуядан бир сабак алып туруп, андай 2 баскычтуу, 3 баскычтуу атайын мындай нерселерди орнотуп койгон элем да, ошондуктан балким жардам бербей деп ойлойм. Кыйынчылыктар ошол кандайдыр бир башка бир ыкмалар аркылуу биздин мындай социалдык сеттерге же болбосо ошол WhatsApp'тагы биздин аккаунттарга кирүү кандай аракеттери болду да. Улан кандай ойлойсуң? Кантип бул нерсени жөнөкөй хакерлер жасай алышы мүмкүнбү, же бул биздин номерлерди эле операторлордон дубликатын берип атабы кимдир бирөөлөргө? Биринчи сурооңуз жөнөкөй эле муну көрүнгөн адам жасай албайт. Бул түшүнүктүү эле нерсе, анткени бул оор нерсе да. Бул ошондой дүйнөлүк деңгээлдеги компаниялар ага сөзсүз түрдө номер, телефон номер керек, таңсыз досуп кириш кыйын да, мүмкүн эмес. Ошондуктан жөнөкөй адамдар жасап атат, же болбосо бир кичинекей бир-эки адам отуруп алып жасап атат деген аласмын. Буга атайын бир команда кылып ататтыр. Ошондой бир бүдөмөлгөйлөр болуп атат. Анан сотуу операторлор боюнча чын айтканда ал жагын менде мындай тагыраак азыр бир нерсе деп айта албайм, алар кантип алган жолунчу. Изилдесе мындай изилдөө жүргүзсө балким ачыкка чыгаптыр. Түшүнүктүү. Менин оюмча жетиштүү болду окшойт. Дагы бир кошумча суроо, Улан. Дагы кимдерден уктуң сен? Бизге жакындардан примерно санын айта аласыңбы? Канча адам? Себеп дегенде бизде азыр ушундай маалымат бар. WhatsApp группалардын админдери жана Facebook'та активдүү катышкандарды гана ушундай кылып атат, калгандарына тийишпей атат да, мындайча айткандачы. Мен өзүмдүн мындай эме боюнча ошол бир 7 адам тегерегинде билем, алардыкы уже бузулуп, иштебей калгандарынчы. Бул Facebook'та, WhatsApp'та, анан кийин эмеде Instagram'да 1-2 адамдын профилине эме боюнчачы. WhatsApp'та кечээ мисалы биз турган группалардан биздин эле баягы адамдардын бири кайра бизди баарыбызды удалып кетип чыккандар болгон да. Анда биз мындай себептери мындай болушун билген эмеспиз. Ошондуктан так мен билгеним азыр ошол активный 7 адам билем. Түшүнүктүү. Улан дагы бир кошумча суроо мындай эми 2-3 адам менен байланышыбыз мүмкүн, бирок сенден да тактап сурап коеюн. Мага кечинде ушундай звонок болду. Өзүбүздүн эле ичибиздеги адамдардан мындай звонок болду да. Бизди ушинтип былтыры дагы атайын удалить эткен болчу, бирок муновусунда ошол чыккынчылар арабызга кирип алып, мындай ичибизде бир түшүнбөстүк болуп, бири-бирибизге 2-3 сааттын ичинде аябай бир мындай ызы чуу болуп кетти да. Конфликт. Ошону сен мындай өзүң орусча айтканда подтверждать эте аласың да. Сен деле башынан өтө да бул нерсе, туурабы? Мен ошол сиздикин мындай айткан сөзүңүзгө эмете алам. Мындай далил катары ошол WhatsApp группалардан, мисалы Facebook'та деле группалар бар да. Ооба. Ал жерде деле мисалы банда биздин колдоочулардын сүрөтүн же болбосо баягы рамкаларды коюп алып, мындай туура эмес нерселерди бөлүшүп аткандар болуп атат да. Эми ал орусча айтканда мындай диверсия сыяктуу да. Түшүнүм. Адамдардын арасында өрт кетирүү, анан өзүбүздүн адамдар колдоп жүргөн адамдар деле ошондой публикацияларды көрүп, балким ойлору өзгөрүп кетиши мүмкүн. Ар кандай бир максаттары бар да, ошондой туура. Түшүнүктүү. Шайлоого жакын калбады, менин жеке оюмча бул шайлоо менен байланышкан. Түшүнүктүү. Улан, сага чоң рахмат. Эме болсо биз дагы байланышка чыгабыз. Кошумча жанагы сен бир кошумчалап коюш керек да. Негизи эле алгандачы ошо кирген адамдар бизде доступ болду да, WhatsApp группаларга, Facebook'та доступ болду да, кирип аны удалить этип көрүштү да.
алардын мисалында мисалы үчүн мындай бизде жакшырып мындай беките турган эч нерсе жок да, биздин колдоочуларда башкалардачы. Эгер болсо алар уже скриншот кылып башка жактарга чыгармак. Ошондуктан бул жерде максат мындай болгону биздин ичибиздеги өрт кетирүүлөр максаттарын кылып атышат да. Эгер биз бекитип бир мындай туура эмес иштерди кылып атканыбызда ал уже давно чыкмак да. Бизде андай бекитип жашыра турган негизи эч нерсе жок. Бирок жеке буюм, бул жеке аккаунт, ал жерде биздин үй бүлөбүз менен байланыштар бар, достор менен байланыш бар. Ошондуктан бул өтө мындай төмөн бир плас кадам да. Бул кандай кадам десек болот? Мисалы юридикалык жактан буга бир чара көрсөтүлүш керек да. Себеп дегенде бул жеке аккаунт. Буга эч кимдин мындайча айтканда Цукербергтинби же болбосо WhatsApp'ты основатель ошолордун дагы укугу жок да, мындайча айткандачы. Жеке маалыматтар боюнча негизинен алганда сиз туура айтып атасыз, бул жеке маалыматтар мына кол тийбес катары эсептелет да, соттун бир чечиминен кийин гана бир текшерүү алынышы мүмкүн да. Анан бул массалык түрдө чын боло шайлоонун алдында негизги бир оппозициялык партиянын өкүлдөрүнүн, активдүү өкүлдөрүнүн ошондой ыкмалар менен ар кандай бир жеке маалыматтарына кол салуу бул өтө чоң бир кылмыш болуп эсептелет. Ошондуктан эми өтө туура эмес кадам, утас кадам, өтө пас кеткен болуп эсептелет. Мыйзамдуу жагынан караганда дагы, абийир жагынан караганда дагы бул негизинен мен көрүнгөн адам кыла албайт муну, атайын бир топ кылбаса эле. Ак жол таза шайлоо деген турасызбы ошондо? Таза шайлоо эми кимдир үчүн таза шайлоо, кимдир үчүн таза шайлоо аз калды, эми жакын калды, баары ачыкка чыгып калды эми. Бирок сындыра албайт бизде. Жок, бул жерде эми бул бүтүн Кыргызстан тарыхында бул биринчи шайлоо эмес, биринчи адамдар эмес, ошондуктан биздин жашыра турган эч нерсе жок, беките турган эч нерсе жок. Бул кезекте бир сыноо болушу мүмкүн. Ийгилик, рахмат чоң. Чоң рахмат Улан. Урматтуу мекендештер, биз бул бир эле баланын азыр интервьюсун алдык, достор. Дагы улантабыз. Жалал Абадтагы активист, Жалал Абад областындагы активист жигиттерибиздин бири. Себеп дегенде достор, эмне үчүн биз мындай тандадык? Ар бир областтын активдүү балдары менен байланышка чыкканга аракет кылдык. Себеп дегенде ошолорго катуу чабуул болуп атат. Ошон үчүн кийинки сүйлөшүүбүз Нурбек Кубанычбеков. Буда дагы бир канча информациялар бар. Силерге бул бала сөзсүз айтуу керек. Достор, Нурбек Кубанычбековдун айткан сөзү, айта турган камераңы жандырып ал Нурбек. Айта турган маселеси бул өтө чоң маселе. Себеп дегенде жеке жактарга өтүп кеткен эженин маселеси бар бул жерде. Ошол маалымат боюнча азыр Нурбек Кубанычбеков өзү айтып берип койсун. Нурбек Сураныч, сен кийинки түз эфириңди өчүрүп алсаң жакшы болот эле. Сеники обратно бизге угулуп атат. Сураныч, сен берки экинчи телефонуңдун звугун азайтып алгын. Жана Кыргызстан обондорун айтып кетет эле го. Радиоприемниктин үнүн азайтып коюңузчу депчи. Кош келдиң. Ассаламу алейкум. Сен түз эфирдесиң. Нурбек, бүгүнкү жана кечеки болуп келген мындай маалыматтар боюнча кыскача өзүң айтып кетчи, анан биз мындай диалог кылалы, Бүгүнкү кечеки маалыматтар боюнча айта турган болсок, мына бардыгыңыздар эле күбө болуп атасыздар. Группаларды талкалап кирип, ар кимдин номерлерин өзүнө каттап алып, сөккөнүн сөгүп, удалить эткенин удалить этип, бардыгын чаржайып кылып атышат. Ошондойго туш келген биздин дагы эжекелерибиз бар. Ыйлап чалып атышат, анын туугандарын, тааныштарын бардыгын ар кандай жаман сөздөр менен сөгүп, удалить этип, анын атынан ушундай чара көрүшкөн да.
Барбы ошонун кандайдыр скриншоттору же немелери барбы? Себеп дегенде азыр билесиң да тигилер айтат ооба да. эжекенин өзүнүн сүйлөп ыйлап кайрылган менде голосовой бар, эгерде көрүүчүлөр каалаймын же угамын десе коюп берүүгө дагы даярмын, угузуп коюуга Азыр дагы даярмын. ушул ысыгында эле угузуп кетпейлиби Нурбек, кандай дейсиң? Мүмкүнчүлүк бар да алдыңда. Атын атабай эле койлу, бирок аудио записini коюп берип койчу Макул. сураныч. Азыр. Эгер угулуп аткан болсо айтпаңыздар. Угулуп атат. Нурбек, аябай начар сапатта угулуп атат. Токтот. Угулуп атабы сиздерге? Угулуп атат, бирок аябай начар сапатта. Азыр. Нурбек, Звугун көтөрүп койлу. Токтоп тур. Нурбек, Асамидиндин сага азыр WhatsApp-ына жөнөтүп койчу сураныч. Биз бияктан коюп берели. Жок, Телеграмда бул түз чыгып атпайбы. Мүмкүн болсо мен сиздерге жөнөтөм. Жөнөтүп койчу анан. Коюп берсеңиздер дагы жакшыраак болот. Ооба, ошентеличи, сен жөнөтүп койчу бизге. Атсаң. Сен жазсаң. Ага чейин сүйлөшүп турайлы. Урматтуу мекендештер. Бул жерде биз жөн козгогон жокпуз. Биздин өсүбүзгө эркек балдарга асылып, жанакы башка кылып маалымат чыгарса боло берет эле. Бирок ыпластык жолго кайрылып, ыпластык жолго барып, ким кылып атса дагы бул жерге башоту менен жооп бериш керек. Себеби ошол эженин аккаунтун өзүнө каттатып алып, WhatsApp группаларга кирип алып, өздөрүнүн туугандарына, жакындарына болбогон сөздөрдү жазып, жаман сөздөрдү жазып, ошол эженин атыны булгап атат. Бул ыпластык эмеспи? Ушундай болду беле жашоодо? Нурбек, сен менин WhatsApp-ыма жиберип атасыңбы? Жок, азыр мен сиздер WhatsApp-ыңыздарга эмес. Азыр. Бул өзү түз эфирге биз менен чыгып алдык, ошон менчи. Азыр бунун телефону занят болуп атат да. Макул, сен жөнөттүм деп кой, анан кийин биз неме кылалы. Ага чейин достор, маалымат ушундай. Бул азыр уланып атат дагы. Азыр ушул убакта дагы ошол адамдар иштерин кылып атат. Бирок ошол адамдар да көрүп атышы мүмкүн бизди. Мына концерт башталды достор. Бирок концерт башталган мурда эле. Бул эми жапайычылык биринчиден, экинчиден азыркы бийлик оппозициялык маанайдагы Бүтүн Кыргызстан саясий партия же болбосо мындай кызматка аябай эле бир кызматты сүйгөн инсандар экенин тастыктап атат да. Бул өтө ыплас жол, өтө пасттык жол деп эсептейбиз. Мындайга жогоруда болуп өткөн президенттер да мынчалык пасттыкка барган эмес. Булар баарынан ашып түштү десек жаңылышпайбыз. Анан анда айтып баса белгилеп кетүүчү нерсе бул азыр көрүп атасыздар, жөнөкөй адамдарды ушундай жол менен кысып, мисалы Москвада болуп өткөн нерсени айтайын. Ошонун артынан мына Москвада жашап жүргөндөр билет, иштеп келгендер билет. Жаңы жылга жакын жылда ал жакта текшерүү болот. Алар жылдык отчет жабат, план толтурат. Ошол маалда текшерүүлөр болот. Азыр аны бир жака оодарып, ушул адамдын же болбосо ушул адамдардын колдоочуларынын негизинде ушундай болуп атат, бүгүнкү күндө текшерүү болуп атат, басым болуп атат дегендей кылып оодаргысы келип атат. Жок, тилекке каршы андай эмес. Жаңы жылга жакын, жылдын аягында жылда эле миграционный служба жактан ал жактан текшерүү болот. Документи жамандар, же болбосо туура эмес мыйзамды бузуп жүргөндөргө чара көрүлүп келген. Буга чейин быйыл деле ошондой болот. Аны бирөөгө оодарып, бир адамды же болбосо бир адамдын колдоочуларын күнөөлөгөнү бул Бүтүн Кыргызстанга жабыштыруунун кереги жок деп эле айтпайсыңбы? Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидерин тагыраак айтканда, жана партияны каралоонун же болбосо элге жаманаттуу кылуунун кереги жок. Нурбек, бийликке кошумча кошуп коеюн. Менде бир 236 такси группасы бар. Ошол Москва, Питер деген жана Москванын өзүнүн 700 адам катталган менде бир группа бар. Ошол группага ушул суроону таштадым мен. Ушул маалымат туурабы депчи. Бүт 700 адамдын арасынан мага ошончосу жооп берди, бүт бар айтты. Кечинде эле мен суроону бергем. Ал калп, андай болгон жок, биз иштеп атабыз. Ошонун бирөөсү чыкмакта.
Bunун артынанчы бирөө айтып чыкмак. А бирок бул жерде атайын жасап аткан биздин ал жакта мурдатан бери иштешип жүргөн биздин билесиң кайсы партиянын адамдары бар, өкүлдөрү бар. Ошолор жасатып атканы бул жерде ачык эле көрүнүп турат. Туура. Сен жөнөттүңбү видеону? Аудиону, то есть. Азыр бул Жөнөтүп атабыз. макул. Нурбек, сага чоң рахмат. Азыр биз мына силер менен түз байланышкандан кийин көрсөтөлү. Сен жиберип кое бер менин номериме, макул? Макул. Чоң рахмат сага маалымат үчүн. Байланышта болуп тур. Макул. Урматтуу мекендештер, азыр Асамидин кийинки балабыз азыр мындай реалдуу өзүнө офистерге чейин барып, өзү териштирген аракет жасады эртеден бери. Ошол өзүнөн угалы дагы маалыматты. Бизе Баткен областындагы активист жигитибиз Нуркан Аблакулов азыр Лейлек районунда турат. Ошо кечетен бери бул баланын дагы номерине ошондой чабуул жасатып, бул баланын номерин мындайча айтканда ээлеп алышып, кимдир бир алып алып, Нуркандын атынан кирип, бүт группалардын быт-чытын чыгарган. Нуркан, ассаламу алейкум. Угулуп атабы Нуркан? Нуркан, угулуп атабы? Нуркан, сен түз эфирдесиң? Наушник салып алчы дечи. Наушнигиң барбы? Салып алчы. Түз эфирдесиң сен. Наушнигим Угулуп атат экен. Мен берип койчу. Угулуп атат экенсиң, а? наушнигим жок экен, угултат. Угулуп атабы? Айта берсең. Нуркан, айтып берсең, кечетен бери нелер болду? Сенин номериң не болду? Канча жылдан бери колдонуп келесиң ал номерди? Кандай? Болду. Берке немеңе чалайын да? Макул. Экинчи номериңе. Баягы алынган номерине чал. Так, анысы да якта турду эле. Нурканда турат го. Исходящий үстүндө турат, анан мынында турат. Ушулбу? Ушул акчайт. Урматтуу мекендештер, мына ал жакта Самат Бактыбаев дейт. Программаларда айтыла дейт. Так, эми кандай кылып атат? Угулуп атабы? Угултат, мен сөзүм угултат себеп. Сөзүң угулуп атат, бирок эми жакшы болуп калды. Бир аз катып атты эле. Нуркан, айтсаң, не болду? Сен баягы паспортуңа регистрация болгон болчу да номериң, туурабы? Баягы взломать этилген номериң. Мына айтып берсең элге түшүнүктүү, кенен кылып. Тагыраак айтып бергенде кеч саат 7 болчу, мен жолдо кетип аткандым. Телефонду магазинге киргенде бир караганда бир группадан өзүм да чыгып кетиптирмин да, анан таң калып эле кеткем. 20 мүнөт, жарым саат жол жүрүп эле кайра карасам, сим картам иштебей калыптыр. Связь бар жерде антенна чыкпайт менденчи. Анан WhatsApp'ка кирейин десем, WhatsApp'ыма кирбей калды. Сим карта алмаштырып интернет жанасам деле WhatsApp'ка кирбейт. Анан эме башка жактан экинчи номерим бар эле Ошкага. Ошко номериме чалышты, сен WhatsApp'тан биздин баарыбызды удалить этип салдың дагы, группаны да өчүрүп салдың деп. Себеби мен азыр учурда Лейлектемин. Лейлектеги бүтүн Кыргызстан колдоочуларынын группалары бар эле. 5-6 группасы, ар биринде 150-200дөн арткандай адамдар бар эле да. Кээ бирлеринде мен администратор элем, группаны мен ачкан болчумун. Кээ бирлеринде жөн гана администратор болчумун да. Менин атымдан бирөө өчүргөн да демек. Анан менин телефонумду бирөө взломать этип, өздөрүнө установка кылып алган да алар телефон номеримди. Бирок чындыгында телефон номери 5-6 жылдан бери колдоном, ал Билайндан өзүм атыма, паспортума катталган. Мен кеч андан башка дагы өзүмдүн жеке иштерим менен жүрүп, эртең менен Билайн кеңсесине келдим. Эртең менен. Макул, алар деле макул деди дагы.
келиңиз алмаштырып берели деп эми измена номер кылып восстановление кылайын десек такыр болбой койду. Көрсөттү 3-4 жолу кылды, болбой атат дейт. Анан 3 саат 4 саат күтүп отурдум. Менден кийин киргендер тейлеп атты, алардыкын бат эле өзгөртүп берип атты өздөрүнөчү. А меники такыр болгон жок. Анан операторго байланыштым, болгон жок. Анан арыз жазып келгем, мошенничество биз атыбыздан башка бирөө взломать этип алды депчи. Номерин де взломать этип өздөрүнө каттатып, а мен кийин номерге чалдым, 5-6 жыл чалганда уже гудок кетип атты, бирок эч ким албай атты да. Менде сим карта иштебейт номер, бирок алсам гудок кетет, аны башка бирөө өзүнө туташтырып алган. Билайн деле билбейт, биз билбейбиз, мындай кыла албайбыз. 3 күн күтөсүз, 3 күндөн кийин жогуңуз келет арызыңыздын деп ушинтип эле халатный отношение кылып атты. Ички иштер немесине арыз жазган жоксуңбу? Жок, ал жака жазган жокмун. Бул эле эмес, Facebook аккаунтумду, Messenger, WhatsApp 3 номер менен 4 бүт баарын эме кылып салган да. Алар ошол номериңе катталган болчу да. Номериме катталган болчу, баарын кирип ошол жактан өчүрүп салыптыр. То есть мен кирбей турган болуп калдым да жакайда. Парольдорун алмаштырып алган, башка номерге каттап коюптур. Жана карадым, башка бир башка номерге каттап коюптур. Түшүнүктүү. Ушундай тагыраак айтканда. Анан негизи Билайнга деле таң калдым, алар деген өзүнүн клиентинин өзүнүн абонентинин мындай укугун коргош керек негизи. Азыр болсо колдонуштун эле кереги жок болуп калат. Эсим карталар. Азыр бизде Билайнга өзүнүн абоненти анын эли да, Билайндын эли да. Билайн өзүнүн элин эмес, Билайн кимдин сөзүн угат, кимдин айтканын кылат, биз жакшы түшүнөбүз. Нуркан, сага чоң рахмат. Дагы бизде суроолор жаралса дагы кайра чыгышыбыз мүмкүн, эгер көрүүчүлөрдөн суроолор болуп калса жеке силерге. Маалымат үчүн чоң рахмат. Макул, урматтуу мекендештер, көрдүңүздөр, биз бул боюнча кете турган болсок, бардыңыздар тааныган кийинки дагы биздин түз эфирге чыгып сиздердин убактыңыздарды бөлбөйлү. Азыр Кылыч Шанаев деген дагы биздин жигитибиз бар болчу. Анын дагы соцсетке жазып чыкты, көрдүңүздөр. Ал дагы айтып атат, менин телефонумду дагы взломали деп. Мындайча айтканда, анын телефону дагы азыр башкаруусуз өзү колдонбой атат. Бул бир. Экинчиси, бизде активдүү дагы Мирбек Мунарбек уулу дегенибиз бар. Ал дагы соцсеттерде аябай активдүү болгондуктан, анын дагы номерин жанакындай соцсеттерден бүт баарын удалить этип, тазалатып, азыр ал ошол Билайн, Ошка кайсыл жерлерге офистерине барып чуркап жүрөт. Достор, кимге ишенебиз? Кимге ишенебиз? Убагында Атамбаевдин убагында Абдил Сегизбаев айткан эле. УКМКнын жетекчиси менин телефонум прослушкада экен депчи. Бир жыл мурда урматтуу Садыр Жапаров айтты эле. Менин фейсбугумду взломать этип, андай-мындай кылып атат депчи. Достор, не болдук биз? Биз ким болдук? Кимге ишенебиз асымыздын, айтчы? Не кылабыз? Мунун баары беспредел де. Мунун баары мыйзамсыздык, мыйзамды тебелеп тепсөө. Мен эгер мыйзам чегинде күрөшпөсөк, мыйзамды мындай кандай десем, тескөөчү адамдар, ошол бийлик башында турган адамдар өздөрү баш болуп, былтыры Адахан Кимсанбаев деле айтпады эле, мыйзам талаасынан чыгып кеттик, баары мыйзамсыз болуп аткан иштерди. Ошол бийлик башында турган адамдар ушундай мыйзамсыз ишке өздөрү барып, бүт адилеттүүлүк, акыйкат дегенди ушинтип тебелеп тепсесе, анда биз Кыргызстандын келечеги эмне болот? Мына менен бул булардын бир аракети бизге каршы баякы күчү жетпей кетип атса, ар түрдүү мындай мүмкүн болбогон приемдорду колдоно баштайт го, баягындай талуу жерлерге тебип, башка кылып, дал ошондой бир абалды көрүп турам да.
Президент шаардын тегерегинде баягы мыйзамсыз захват кылып алган айылдарга барып, акыркы жуманын ичинде ушул нерсе менен. Биринчиден, көмүрдү арзандаттым деп айтты, мен аны айтып чыктым. Көмүр туура келбей калат. Себеби айдоочулар, башкалар бардыгы айтып атат. Бензин, солярка кымбат учурунда, баягы мотор майлары кымбат учурда, тетиктер кымбат учурда биз тартып барсак 1,5 миң сомго каптабай калат. Алар деле кара кеченин баарын сүйрөп келе албайт. Бир КАМАЗ барганда ашып барса 20-25 тонна көмүр сүйрөп келет. Аны үчүн канча күн түнөп жатат алар суукта. Алардын менет ошолорду кече чыгып алып айтып атат, бир конушка барып, баягы документи жок адамдар үйүнө документ болуп калыш үчүн любой нерсеге даярбыз да, азыр адам баласы ушундайбыз. Ошолорго барып элди элге кайраштырып атат. Менин душмандарым элдин карапайым элдин арасында бар экен дейт. Алар айдоочулар экен дейт. Бул не деген президент болду? Бул не десек болот? Ал айдоочулар кыргыз элдин катарына кирбейби? Алар деле $1000 алат экен дейт. Андай неме болсо элдин бардыгы баягы акчалуу, бизде аябай умныйлар бар да. Эгер ар бир рейсинен $1000 пайда көрө берген болсо, элдин баары эле КАМАЗ айдап кетпейби? Биякта кыйналып жүрө бербей. $1000 пайда алабыз деп биздин айтканыбызды кылбай койду, анан биз 3 сом кылып салдык деп өзүнүн жеке баягы аброюн көтөрүш үчүн, анан өзүнө баягы антимитинг кылуучу команда даярдаш үчүн жерлерге барып алып болуп көрбөгөндөй убадаларды берип, бир айдын ичинде мүрзөңөрдү чечип берем, 1,5-2 жылдын ичинде силерге монча бала окуган мектеп куруп берем, монча неме кылган. Эми убадалар жөн эле асман убадаларында чек жок. Бирок канчалык деңгээлде аны аткарууга мүмкүн. Анан жада калса, ошолордун бардыгын барып, эгер үй салдыбы бул, давай буга документ жасап бер. Анда биз кайка барабыз? Анда экөөбүз берде отурбашыбыз керек. Азыр чыгып туруп, эң ыңгайлуу жерден көзүбүзгө жакшы көрүнгөн жерди барып биз басып алышыбыз керек азыр. Ар бир кыргыз, 6,5 миллион кыргыз көчөгө чыгып туруп, өзүнүн каалаган жерин басып алып, ошол жерге үй салып алса, салынган эле үйгө акыры келип туруп, Садыр Жапаров документ кылып бере турган болсо, эртең кыргыздар Кыргызстанда эч бир башка нерсе кыла турган жер калбайт. Бизде ансыз деле дыйканчылык кылуучу башка бир жерлер аз. Анан ошол жерлерибизди ким каалаган барып басып ала берсе, жок, бул үйлөр салынган, муну четиш керек. Биз деле түшүнөбүз. Азыр бул жерде ошол жерликтер бизге каршы сөгүнүп сагынып чыгасыңар. Бирок мыйзамдуу болуш керек. Биз билебиз, силер алдангансыңар. Ошол алданган адамдар жоопко тартылып ушинтип жүрөт. Болуш керек, бирок мынчалык оңой болбош керек. Мыйзам чегинде болуш керек. Бардыгы эреже бар. Трансформация деген нерсе бар. Жогорку кеңеште ошол нерселер кабыл алыныш керек. Акырындык менен мыйзам чегинде бир адам келип алуу эле бул басмачылыкка жол ачуу деген сөз. Эртең ким билет, бир айылдын эли чыгып алып туруп, шаардын дагы бир четин дагы басып үйлөрдү сала баштайт. Ким токтотот анан башаламандык башталып кетсе? Элди бири-бирине каршы коюп, айдоочулар элдин душманы, президенттин душманы деген сөз, бул элдин душманы деген сөз. Айдоочулар элдин душманы, силер алар жек көрүшүңөр керек. Алар 3 сомдук көмүрдү 6 сомдон сатып, $1000 пайда көрүп атат деген, бул элди элге кайраштыруу деген сөз. Биз туугандар кайсы доордо жашап атабыз? Адамдардын эгосунан, адамдардын нафсинен пайдаланып, элди бири-бирине кайраштырып, ошол аркылуу башкарам дегени бул эң төмөндүк, эң адам баласында мынчалык жапайчылык, мынчалык пастык болбош керек. Болгондо дагы президентте. Бул неге болуп атат мунун бардыгы? Бул шайлоону мен таза өткөрбөйм деп атат. Мына баскан кадамдарынан шуну түшүнсөк болот да. Бул шайлоону мен баары бир таза өткөрбөйм, өзүм каалагандай өткөрөм. Өзүм каалаган адамдар жогорку кеңешке келет. Эгер ага каршы чыккандар болсо, о шаардын тегерегинде жашаган, баягы үйлөрдү захват кылып, же ошо захват кылып алгандардан сатып алган, үйлөрдү алган, алданган адамдар келип мени коргойт. Себеби алар үйүнүн кызыл китебин кылыш үчүн азыр любой нерсеге айтсаң даяр. Ошол адамдардын эгосунан пайдаланып, элди бири-бирине каршы кылып, мындайча айтканда, эртең шайлоодон кийин болушу мүмкүн болгон митингдерди, нараазычылык акцияларын жокко чыгарып, ушул мыйзамсыздыкты Кыргызстанга биротоло орнотуп калууга аракет кылып атат. Биздин үнүбүз чыкпаш үчүн, биздин үнүбүз элге жетпеш үчүн бүтүн Кыргызстандын командасы ичара ыдырап, бири-бири менен байланышы үзүлүп, биримдиги жоголуш үчүн шайлоого 5 күн калганда мына ушул иштерди кылышып атат.
Буга чейин эле айтпадык беле, биз билесиңби? Биздики бир айга да бир ай убакыт мурда Мекендеш ТВнын биринчисин жапкан, билесиңер өзүңөр. Ошондо эле башталган. Шайлоо башталардын алдында эле баштаган. Урматтуу мекендештер, ойлоп атасыздар сиздерчи? Мен таза шайлоо өткөзүп атамын. Мен условия түзүп бердим деген эки дос бүгүнкү күндө ушундай иштердин үстүндө туруп атышат окшойт. Жок, айтыш мүмкүн. Ишенип коер, бизден кийин Асамидин чыгып ошол бир тараптын колдоочулары жалган маалымат таратып, ушундай биз териштирдик, биз аягына чыктык, ал маалыматтардын баары жалган, биз териштирдик деши мүмкүн. Айтат, көрөсүздөр го. Бирок достор, факты боюнча калат. Ошол Билайн жана башка офистери дагы эртең бизге булар кайрылбады жана башка, бул жөн эле фейк маалымат деши мүмкүн. Бүт бардыгы бүгүн ошон үчүн биз точка коюп коелу деп атабыз достор. Азыр ушул убакытта болуп атат. Бизде дагы маалымат бар, топтоп койгонбуз. Алар менен тең ката сүйлөшө турган бизде да тил бар. Мээбизде жетет. Ошондуктан достор, реалдуу кадамдарга барыш үчүн реалдуу иштерди кылгыла. Условия бардыгына бирдей түзүп бергиле. Ушунчалык эл билбейт. Шунчалык элди башкача ойлобогула. Эл дагы активдүү, элдин дагы акылы азыр жетип калган убактысы. Ошондуктан урматтуулар, таза шайлоо өткөзөбүз деп ниет кылгансыңар. Ниетти орундатыш үчүн силер дагы ниетиңер түздөгүлө. Бүтүрөбүзбү? Бүтүрөлү. Мен не деп жыйынтыктагым келет. Мындай арамдыктын, мындай жалгандын өмүрү кыска болот. Силер ошол жолго түшүп алдыңар. Биз силерди адилеттүүлүккө, акыйкатка кайтарууга аракет кылып атабыз. Биз силердин бийлигиңерди талашып аткан жокпуз. Биз сындайбыз, себеби биз ошол эл, силерге кыргыз эли берген бул мүмкүнчүлүктү шайлоо жолу менен. Биз сиздерди сындап, сиздерди туура иштөөгө, сиздерди адашпоого дайым үндөп келип атабыз. Бирок силер адилеттүүлүккө кайтуунун ордуна тескерисинче адилетсиздикке, арамдыкка, белчеңерден батып баратасыңар. Бул нерсенин өмүрү кыска болуп калат. Эгер ушул темп менен уланта берген болсоңор, анда силердин бийлигиңердин убакыты өтө аз калды. Себеби чындыкты, актыкты эч ким сындыра алган эмес. Ак ийилиши мүмкүн ушинтип. Ушинтип баягы взломать этишиңер мүмкүн, башка кылып ийишиңер мүмкүн, бирок сындыра албайсыңар. Бизде мисалы, биз силердин жаныңарда жүргөн баягы кошоматчылардан, силердин жаныңарда жүргөн нөкөрлөрүңөрдөн айырмаланып, биз акча үчүн, кандайдыр кызмат үчүн, же бир байлык үчүн, же бир бизнес үчүн адилеттүүлүктү тутуп, көтөрүнүп, ошонун артынан бел байлап жүргөн жокпуз. Биз элдин жашоосу үчүн, Кыргызстанда адилеттик орношу үчүн жүрөбүз. Мынтип бизди сындырабыз, ыдыратабыз деп ойлобогула. Бул нерсеңер ишке ашпайт. Тескерисинче ар бир кадамыңарды өзүңөргө минус кылып атасыңар. Азыр дагы кеч эмес, токтогула. Шайлоону таза өткөрүш мүмкүнчүлүк бар. Болгону теңдикти кармангыла болду. Ошондо мен айтам, шайлоо таза өткөн болсо, бул нерселер бардыгы жай-жайына түшөт. Токтоткула. Эсиңер барында этеңерди жыйгыла. Кошумча. Достор, мындан 3 күн мурда, 4 күн мурда биз Боршайкомдун отурумунда отурдум. Мен ошол жерде болдум, күбөмүн, менде видео бар. Ошол жерде дагы бир кандидат, көзү азиз кандидат, реалдуу күрөшкүлө деп УКМКнын балдарын айтып атат. Бул Азаттыктан түз эфирден көрсөтүштү, жана ошол жерде Боршайкомдун өзүнүн түз эфиринде да чыкты бул маалымат. Дастан Бекешев мынтип айтып атат. Мени УКМКга алып кирип алып сурак кылганда деп атат да. Суроо жооп кылган сөзүбүздү видеого тартып алып дейт. Видеого тартып атканын ал жерде Бекешев өзү билген эмес. Себептен ал билесиң, көз азиз. Кыркып Дастан Бекешев якобы мойнуна алды дегендей кылдыртып,
соц тармакка УКМК өзү таратыптыр. Биринчи тараткандан кийин элестет, ошого көрүп уклон кылган бийлик керек болсо президент өзү дагы айтып чыгыптыр да. Ушундай дептер депчи. Реалдуу таза шайлоо деген ушулбу? Болгон эмес мындай достор. Биз ушунча жылдан бери күрөшүп келебиз. Ушунча жылдан бери атаңдаш болуп келгенбиз. Ким бийликте болбосун. Бирок биз тең ата сүйлөшүп келатабыз баары менен. Бирок мындай ыпластыкка, мындай жаман жолдорго кошоматчылар кылып атышы мүмкүн. Неграмотный сотрудниктер кылып атышы мүмкүн. Көрдүм ошол жерде выступление кылган грамотный деген, ошол жерге БШКга жөнөткөн УКМКнын балдарына кебетесин көрдүм мен. Сүйлөгөн сөздөрү жазып берген дара окушат. Мына бийликтин жүзү. Биздин артыбызда самсалап машиналарды ечип жүрүп көрүп атабыз. Бийликтин жүзү. Алга таза шайлоо. Көрөбүз 28-inde эмненен айыктаарын. Таза шайлоо болсо, биз кол чабып, биз даярбыз туралы деп даярданганбыз. Бирок моундан кийин ушундай акыбалга түшүрүп атасыңар бизди. Бизди мынтип сындыра албайсыңар. Биз ушунткен сайын биз күчөйбүз достор. Просто өчөштүрбөгүлө. Биз күчөп келгенбиз. Биз дагы да башка жолдорду жасашыбыз мүмкүн. Буга чейин эле соц тармактарды жаап келгенсиңер. Кайра башкасын ачтык. Биздин үнүбүз өчүп калбайт достор. Себеби бул чындыктын үнү. Чындык эч убакта өчпөйт. Ийгилик достор, көптөн бери түз эфирге экөөбүз чыкпай калдык элек. Башка маалыматтардан чыгып атабыз достор. Мындай болсо, биз сиздер менен тез-тез эфирге чыгып турганга даярбыз. Урматтуу бүтүн Кыргызстандын колдоочулары, көрөрмандар биздин, жалпы мекендештер. Сынбаңыздар. Ак ыйлет, бирок сынбайт. Чындык баары бир жеңет. Бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бүрсү күнү. Жакшылыктан үмүт үзбөйлү, себеби үмүтсүз шайтан дейт. Кайрадан жүз көрүшкөнчө Аллахка аманат, барыңыздар бар болуңуздар. Ийгилик достор.